Армения Абхазиядан ташылып келген унаалар 2 этап менен 6 айда мыйзамдаштырылат. Чет-элдик номурлуу унааларга байланыштуу президенттин жарлыгы чыкты. Мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу турак жай алган жарандар 3 ай каражатты төлөбөсө келишим жокко чыгарылып, үй мамлекетке өткөрүлөт. Ипотекалык үй алуунун жол жобосу. Мыйзам колдоо тапса, Улуттук банк коммерциялык банктардагы насыялардын пайыздык ченин жөнгө салып, чектөөлөрдү жана тыюу салуу укугун алат. Коомдук талкууга чыгарылган документ. Эми ушул жана башка бүгүнкү күндүн маанилүү жаңылыктар менен күн жүрүш маалымат программасынан таанышасыздар. Саламатсыздарбы? Студияда Шекер Сатыбалдыева. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанга мыйзамсыз ташылып келди делген Абхазиянын, Армениянын жана Орусиянын номуру менен жүргөн автоунааларга байланыштуу жарлык чыгарды. Ага ылайык министрлер кабинети 2 айдын ичинде мындай машинелерди каттоонун жол жобосун иштеп чыгып, тиешелүү чечим кабыл алат жана 6 айдын ичинде ишке ашырат. Мамлекет башчынын 2024-жылдын 31-декабрда кол койгон жарлыгына ылайык биринчи кезекте документтери бар автоунаалар мыйзамдаштырылат. Экинчи этапта документтери жок, бирок техникалык абалы талаптарга жооп берген машинелер каттоого алынат. Андан тышкары документтери жок автоунааларды башка максатта пайдаланууга, тетик катары сатууга, өлкөдөн чыгарып кетүүгө мүмкүнчүлүк берилет. 9 январ күнү Кыргызстандагы айрым май куюучу жайларда күйүүчү майдын баасы литрине орто эсеп менен 3 сомго арзандады. Нефтетрейдерлер ассоциациясы Ба Орусияда күйүүчү майдын дүң баасы төмөндөгөндүгүнө байланыштуу түшкөнүн маалымдады. Оюндун президенти Канат Эшатовдун сөзүнө караганда, Орусияда Ба жыл сайын ар бир жылдын аягында төмөндөйт. Орусияда жыл сайын декабрь айында күйүүчү майдын баасы төмөндөйт. Ошондон улам биз дагы күйүүчү майдын чекене баасын орто эсеп менен 3 сомго арзандаттык, деди Эшатов. Ал кошумчалагандай, Ба Орусиядан көз каранды. Эгер бензин баасын көтөрсө, кайра эле бизде да жогорулайт. Социалдык тармактардагы маалыматтарга караганда, күйүүчү майдын баасы айрым гана компанияларды ылдыйлап, кээ бирөөлөрүндө өзгөрүү болгон эмес. Ба негизинен А92 үлгүсүндөгү бензинге төмөндөгөн. Улуттук банк өлкөдөгү финансылык уюмдардын комиссия тариф пайыздык чендерин көзөмөлгө алууну сунуштоодо. Бул боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Башкы банк демилгелеген документ банктык жана финансылык кызмат көрсөтүүлөрдөгү жашыруун комиссиялар жарандарга бизнеске терс таасирин тийгизгендиктен, комиссиялык сыйакыларды, тарифтерди жана пайыздык чендерди жөнгө салып, чектөөлөрдү жана тыюу салууларды киргизүүгө укук берүүнү көздөйт. Аталган мыйзам долбоору күчүнө кирсе, кандай жеңилдиктер жаралат? Кесиптешим адистердин оюн угуп көрдү. Өлкөнүн башкы банкы насыялардын пайызын жөнгө салууну көздөгөн мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарды. Документте айрым учурда насыялардын пайызы 33-34% чейин жетип жатканы белгиленип, мындай жашыруун комиссиялар жарандарга бизнеске терс таасирин тийгизип, бул финансылык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн чектеп, экономикалык өнүгүүнү жайлатат. Анткени жашыруун комиссиялар жана татаал тарифтер кардарлар үчүн түшүнүксүз экени жазылган. Улуттук банк финансылык уюмдардын комиссия тариф пайыздык чендерин көзөмөлгө алууну сунуштайт. Банктык жана финансылык кызмат көрсөтүүлөр үчүн жогорку комиссиялар жарандарга жана бизнеске терс таасирин тийгизет. Бул финансылык кызматтардын жеткиликтүүлүгүн чектеп, экономикалык өнүгүүнү жайлатат. Жашыруун комиссиялар жана татаал тарифтер кардарлар үчүн түшүнүксүз. Жогорку тарифтер бизнес чыгымдарын көбөйтүп, товарлардын баасын жогорулатып, экономикага тобокелдиктерди жаратат. Буга байланыштуу Улуттук банктар жана башка финанс уюмдарына комиссиялык сыйакыларды, тарифтерди жана пайыздык чендерди жөнгө салууга, чектөөлөрдү жана тыюу салууларды киргизүүгө укук берет. Адистер аталган документ баалардын туруктуу болушуна салым кошуп, көзөмөлдө финансылык кызматтардын баасын түшүнүктүү кылып, керектөөчүлөрдүн укугун коргоп, ачык айкындуулук орун аларын айтышат. Финансист Кубан Чороев сунушталган мыйзам бизнеске колдоо болот дейт. Анткени төмөн тарифтер бизнестеги чыгымдарды азайтып, атаандаштыкка жөндөмдүүлүктү күчөтөт. Сүткордукту көзөмөлдөгөн мыйзамдын негизинде Кыргызстандагы пайыздык чен 33%дан ашпаш керек дейт. Кыргызстан мындай караганда дүйнөдө бир кредиттери кымбат өлкөлөрдүн эң бир алдыңкы тобуна кирет да. Биз ушул 30 жылдан бери Кыргызстанда бир жакшы
мындай ылдый пайыз менен узак мөөнөттөгү кредиттер бизнеске болбой келди. Бул деген эмнени билдирет? Инвестициялардын, экономикага болгон инвестициянын төмөндүгү дагы мына ушундан келип чыккан. Жана улуттук банктын мындай айтканда көбүрөөк бийлиги болсо, эгерде ошол пайыздарды регуляциялаада өзгөчө бул жанагы тарифтерди жана комиссияларды чектөөдө укугу болгону албетте жакшыдан анткени себеби жанагы проценттерге болгон чектөөнү карап ошо комиссиялар менен албетте банктар мындай процентти көтөрүп коюшу мүмкүн. Албетте бул бир позитивдүү эффект берет деген бир жагдайларда. Ошол эле учурда банктар финансылык уюмдар комиссиянын негизинде өнүгүп жаткандыктан аны көзөмөл менен төмөндөткөн чектөөлөр өнүгүп өсүүгө бөгөт коюшу мүмкүн. Андыктан банктардын өкүлдөрү менен биргеликте тең салмактуу чечим керектигин кошумчалады. Мыйзам экономиканын туруктуулугуна, керектөөчүлөрдүн укугун коргоодо өтө маанилүү. Экономист Төлөн Абдыров улуттук банктын акыркы учеттук ставкасы 9% болсо, ар кандай микрокредиттик компаниялардын үстөк пайызы 33-34%га жеткени насыя алуучуларга кыйынчылык жаратып, бул иштелип чыккан продукциянын кымбатташына таасир берип жатканын айтат. Жөнгө салганы бул бир жакшы, мен ойлойм, жыйынтыктарды көрсөтөт деген. Жалпысынан бул деген ошол бизнеске мындай эгерде ачык айкын иштелип, анан эгерде ошо коммерциялык банктагы өтө баягы өзүнүн комиссиясын жогорулатпай эле баягы бир ченемдүү бир өзүнө жетиштүү бир ченемде ошол комиссиясын киргизип турса, мен ойлойм жалпы баардыгыбыз ошол ишкерлер да утат, керектөөчүлөр да утат, баардыгына ошол бир жакшы бир мүмкүнчүлүк түзүлөт деген эле ойдо. Учурда өлкөдө калкка кызмат кылган банктардан, финансылык уюмдардан, жөнөкөй жарандардан тарта жеке ишкерлер, юридикалык компания өңдүү жана башка тармактар насыя алууга мүмкүн. Ар бир каржылык борборлордун насыясы ар кандай пайыз менен белгилүү бир убакыт мөөнөткө чейин берилет. Насыялоонун шарттары бул багытына жараша бири-биринен айырмачылыктары бар. Ал эми проценттик ставкалары, пайыздык чендери жана условиялар боюнча биздин официалдуу сайтыбыздагы маалыматтар тез-тез алмашып турат. Элдик банк ошо кардарларыбызга ар дайым кандайдыр акцияларды жасап, проценттик пайыздык чендерди түшүрүү боюнча байма-бай акцияларды уюштуруп турабыз. Ал эми улуттук банк сунуштаган мыйзам долбоорунда банктарга алдамчылыкка каршы чараларды көрүү системасынын болушун жана натыйжалуу иштешин камсыз кылуу милдети жүктөлөрү белгиленет. Акылай Маратова, Эрлан Кыдырбеков, New TV. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын ички жобосу боюнча ипотекага үй алган адам каражатты 3 ай төлөбөсө келишим жокко чыгарылып, батир мамлекетке алынат. Бул тууралуу компаниянын төрагасынын орун басары Нурадил Баясов Бишкекте өткөн брифинг учурунда айтты. Акчаны эмне себептен төлөй албай калды, ага эмне таасир этти? 90 күндүн ичинде кардар менен иш алып барабыз. Анын жыйынтыгы боюнча чечим кабыл алынат. Кардар төлөмдү өткөрүп жиберсе, ага чейин төлөгөн каражаты да кайтарылбайт, деди ал. Ошондой эле Баязов мамлекеттик ипотекалык насыя берүүдөгү жарандардын кирешеси караларын билдирди. Ал эми жаран 19 жашка чыга элек болсо, чет өлкөгө көчүп кетсе, соңку 3 жыл ичинде кыймылсыз мүлк боюнча келишимдер түзүлсө, үйү бар болсо, жаран үйлөнүп же турмушка чыкканда жубайынын үйү болсо, туруктуу кирешеси болбосо, батир берүү учурунда жаран иштен кетип, 12 айдын ичинде туруктуу киреше көрбөсө, анда ага мамлекеттик ипотекалык компаниядан батир берилбейт. Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү жана министрдин орун басары Эркебек Аширкожаевдин айдоочусу УКМКга сурак берди. Бул тууралуу ведомствонун маалымат кызматынан билдиришти. Буга чейин айрым жалпыга маалымдоо каражаттар алар пара талап кылууга айыпталып жатканын кабарлашкан. Иш жүзүндө баары башкача, аларды УКМКга күбө катары чакырып сурактан кийин кое берген деп айтылат маалыматта. Министрлик такталган гана маалыматты таратуу зарылдыгын кошумчалады.
Бүгін Бишкек Нарын Торғарт Уна жолунун 156 чакырымында Тагырагы Тоң районуна караштуу тилкесинде уна ташуучу чоң автоунадан өрт чыккан. Маалымат Өзгөчө кырдаалдар министрлигине саат 11:02-де түшкөн. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Балыкчы шаарындагы номер 19 өрт өчүрүү бөлүгүнөн бир күжүрмөн эсеп тартылып, саат 11:54-тө өрт чектөөгө алынган. Саат 12:14-тө толук өчүрүлгөн. Өрттөн адам жабыркаган жок, учурда тилсиз жоонун келип чыгуу себептери жана кесепеттери такталууда. Министрлик жүк ташуучу автоунаа менен кошо анын үстүндө жүктөлүп келе жаткан Toyota Corolla үлгүсүндөгү 5 жеңил автоунаа күйүп, DID үлгүсүндөгү 2 унаа сакталып калганын билдирди. Милиция кызматкерлери каракчылык боюнча шектүүлөрдү кармады. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 9 январ күнү болжол менен саат 3:40 чамасында Свердлов райондук ички иштер башкармалыгына Огонбаев көчөсүндөгү мейманканалардын бирине белгисиз адамдар кирип барып, жаранга карата күч колдонуп, курч буюм менен коркутуп, уюлдук телефонун жана $50,000 акчасын алып, Honda Fit үлгүсүндөгү унаа менен белгисиз тарапка качып кетишкендиги тууралуу маалымат түшкөн. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин каракчылык беренеси менен кылмыш иши козголгон. Шектүү катары 1999, 2003, 2004 жылы туулган шектүүлөр кармалган. Учурда шектүүлөрдүн ушул сыяктуу башка кылмыштарга тиешеси бар экендигин аныктоо боюнча бардык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кайра маалымат таратып, $50,000 акчасын эмес, $50 акчасын алып кетишкенин такташты. Киши өлтүргөн адамга жасалма паспорт берилип, ал Россияга барып, дагы бир адамды өлтүргөн. Бул тууралуу ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык кылмышка Талас облусундагы райондордун биринин паспорт, виза жана каттоо бөлүмүнүн кызматкерлери шектелүүдө. 2008 жылы Жайыл районунда 46 жаштагы аял 1985 жылкы уулу тарабынан өлтүрүлүп, шектүү дайынсыз болгон. Арадан 16 жыл өткөндөн кийин 2012 жылы жасалма паспорт алып, жашырынып жүргөн аныкталган. Иликтөөнүн учурунда ал 2022 жылы Россияда 27 жаштагы кызды сабап өлтүрүп, кесилип кеткен аныкталган. Ага чейин Кыргызстанга келип, паспортунун мөөнөтү өткөндүгүнө байланыштуу алмаштырып кеткен деп жазылган маалыматта. Учурда аталган бөлүмдүн кызматкерлери суралып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатканы кошумчаланды. Кыргызстанда мектептердин кышкы каникулун узартууга негиз жок. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги билдирди. Ведомство каникулду узартуу жөнүндөгү чечим өлкөдөгү эпидемиологиялык абалга жараша ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө департаментинин так анализинин жана корутундуусунун негизинде гана кабыл алынаарын белгиледи. 2024-25 окуу жылындагы кышкы каникул 2 аптага созулат. 3-чейрек 13 январда башталат. Эске салсак, өлкөдө курч респиратордук вирустук инфекция жана сасык тумоо менен ооругандар көп катталгандыктан социалдык тармактагылар каникулду узартуу керектигин жазып чыгышкан. Бишкекте салтка айланган футзал боюнча наристе эл аралык турнир өттү. Ага өлкөнүн 7 дубанынан жана Казакстандан оюнчулар катышып, командалардын саны 130дан ашты. Уюштуруучулар бул мурдагы жылдарга салыштырмалуу жогорку көрсөткүч болгонун белгилешип, оюнчулардын кызыгуусу дымак артканын айтышууда. Ошондой эле катышуучулардын басымдуу бөлүгү 40-60 жаш куракта. Жаштарга үлгү болгон ардагерлер жарандарды спортко үндөп, командаларына кошулууга чакырат. Оюндун жүрүшү менен кененирээк кийинки материалдан таанышасыз. Футзал боюнча наристе эл аралык турнирине быйыл катышкан командалардын саны 2 эсе көбөйдү. Бул тууралуу наристе эл аралык турниринин төрагасы Алмазбек Абытов билдирип, ага бир гана Кыргызстандан эмес, Казакстандан да катышуучулар келгенин белгиледи. Ошондой эле ал мелдештин негизги максатына токтолуп, турнир спорт тармагын өнүктүрүү боюнча улуттук программанын алкагында өткөрүлүп жатканын кошумчалады. Бул турнир өзгөчөлөнүп, мына 3 жылдан бери биздин президент, урматтуу президенти Садыр Нуркожоевич Мурас турнирин уюштургандан бери, футболду көрсөткөндөн бери бизде ажиотаж. Быйыл 134 команда келди. Бул бир 3-4 жыл мурун 50-60 командага жетчү. Анан 3 жылдан бери катышуулардын саны аябай көбөйүп кетти да. Бул деген ошо Кыргызстандын 7 дубанынан келет. Мисалы Баткенден эле 11 команда келди. Казакстандан 5 команда келди. Ошол анын өзүнүн возрастной категориясына карап ушул турнир жүрүп атат.
Oyunga 35 жаштан 75 жашка чейинки Кыргызстандын 7 дубанынан футбол сүйүүчүлөрү катышууда. Алар турнирге бир нече айдан бери даярданып жүргөнүн белгилешип, ага катышуу менен ден соолуктарын чыңдоого да өз таасирин тийгизгенин айтууда. Андыктан бардык жарандарды спортко чакырат. Эң улуусу биздин командада Арешин 75 жашта. Эң жашы мен 60 жашта. Мурас турниринен кийин эле ошого чейин да даярданып жүргөнбүз. Арешин менен чогуу Мураста да ойнодук президент менен. Ошондон бери даярдыктарыбыз жүрүп аткан. Ошол даярдыктардын жакшы жыйынтыгы бүгүн болуп атат деп ойлойм. Бүгүн биз Дордой командасы менен ойнодук. Бул команда менен группадан да жолукканбыз. Анда уттуруп койгонбуз 2-1. Бирок бүгүн тилекке каршы кичине удача биз тарапта болуптур, анан 2-1 өтүп кеттик. Оюн целом жакшы эле өттү. Ал эми Наристе эл аралык турнирине калыстыгын көргөзүп жаткан Айдар Максутбеков оюнчулар мурдагыга салыштырмалуу жакшы даярдыкта келишкенин, жылдан жылга күчтүү командалар көбөйүп жатканын белгилеп, оюндун жүрүшү менен бөлүштү. Биз бул командалардын бардыгын көрүп эле жүрөбүз. Башка турнирлерден иштетип жүрөбүз. Ошого Наристе турниринин ойноп бергени бул жакта катышкан деңгээли аябай эле күчтүү. Международный турнир болгон үчүн дагы көрөрмандар аябай көп болду. Эң башында Дворец-спортодон болгондо ал жактан отуруштарга батпай туруп болгон болду. Эми мына полуфиналдык 9-10 январь Дворец бул жакта Газпром спорт комплексинде болуп атат. 3 январда старт алган футзал боюнча Наристе эл аралык турнири 7 күнгө созулуп, жеңүүчүлөргө баалуу белектер, сыйлыктар тапшырылат. Бул оюнда 40-60 жаштагы ардагерлер мыкты оюн көрсөтүп, жаштарга үлгү болууда. Эскерте кетсек, аталган турнир 1998-жылдан бери өткөрүлүп, футзалга өз салымын кошуп келет. Айтурган Жапаркулова, Аскар Улан уулу, New TV. Камчыбек Ташиев Испанияда машыгып жаткан футболчулардын Азия кубогуна даярдыгын көрдү. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, федерациянын президенти жаш футболчулар менен 9 январда жолугуп, алардын жолдоштук беттешин стадиондон көрдү. Анда 20 жашка чейинкилер арасындагы Кыргыз курама командасы Испаниянын Картахена клубуна каршы ойноп 5-0 эсебинде жеңишке жеткен. Оюндан соң Камчыбек Ташиев футболчулардын Азия кубогуна болгон даярдыгы мыкты экендигин белгиледи. Азия кубогу февралда Кытайда өтөт. Бүгүнкү көрсөтүү ушуну менен жыйынтыкталат. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуздар.